Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушу акыркы жаңылыктардан карасак, акыркы 12-24 сааттын ичинде эмне болгону эң маанилүүсү көп эле нерсе болду. Эквадордо да президентке кол салган аракет кылышты. Жана ушу Мадагаскарда да президент баягы өкмөтүн таратты. Ошо Кытай менен Түндүк Корея бири менен достукту бекемдетебиз деген сөздөрдү айтышты тышкы иштер министрликтери. Анын сырткары дагы көп нерсе болду. Орусия акыркы аптадагы эс алуу күндөрү аябай чоң дагы кол салуу кылды Украинага. Ошо Украинага бир топ ракеталар учуп келди деп айтылып атат жаңылыктарда. Бир топ эле ушундай кол салуулар болуптур. Ошону менен бирге деле Украинага Америка Кошмо Штаттары толугу менен Орусиянын эң терең жактарына соккуларды бергенге уруксат беришиптир. Эми Америка Кошмо Штаттарга каршы болбой калат экен. Айтуулар боюнча жана томагавктарды берүү боюнча ушундай алдын ала сүйлөшүүлөр башталды АКШ менен. Томагавк бул алыс учуучу ракета. АКШда бир топ эле бар томагавктар. Бирок Фламингага караганда баягы жардыргыч заттарды азыраак алып барат дагы. Анча алыс эмес учат, Фламинго алысыраак учат. Оорураак ракета, бирок Фламингону өндүрүш керек дагы. АКШда болсо өндүрүштүк иш аракеттер мурдатан бери келип жүргөн, ошон үчүн жетиштүү түрдө ракеталар бар деп айтылып жатат. Ошо президент Дональд Трамп ошо Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүштү. Эми бизде билесиңер да, кыргыз мамлекетинде түн болуп атканда алардыкы баягы күн болот да. Ошол убакта Дональд Трамп ошо Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүшүптүр. 29-аяконада. Алар сүйлөшкөн негизинде ошо Дональд Трамптын бир жашыруун планын талкуулашыптыр. Ал план азыр толугу менен жарыяга чыга элек, бирок 20 ошо беренеден турат дейт. Кээ бир маалымат боюнча 21 беренеден турат. Бул деген тынчтык план экен. Газада тынчтык мындай орноштуруу боюнча. Ал план боюнча ошо Хамас толугу менен согушту токтотуш керек. Израилда аскерин чыгарыш керек. Израиль аскерин чыгарганда Биньямин Нетаньяху бир аз кооптонуп атат, баягы контроль көзөмөлдү жоготобуз деп. Ошондуктан көп муну нерселер дагы эле ачыкка чыга элек, бирок кээ бир серепчилер айтуусу боюнча 10 чакты бир беренеси ушундай тарапта да. Бул деген күтүүсүздөн согуш аракеттерди токтотуу, ок атууларды токтотуу. Эгерде бүт тараптар бири менен макулдашса, ошо туткундар менен алмашуу. Хамас ошо 48 кишини кайтарыш керек болот Израилге. 20 эле киши тирүү дейт, калган денелери дейт. Ошо денелерин кайтарыш керек дейт 48-72 сааттын ичинде. Израиль ага жооп кылып жүздөгөн палестиналык туткундарды дагы кое берет. Анын арасында израилдик сот ошо өмүр эркиндиктен ажыраткандарды кошо дейт. Жана ошо өлтүрүлгөн палестиндиктердин сөөктөрүн кайтарат дейт палестиналыктарга. Этап менен ошо Израиль аскерин чыгарыш керек болот Газадан. Жана ошо чыгарып аткан кезде бомбалоону токтотуш керек болот. Хамас толугу менен бүт куралсыздандырылыш керек, өзүнүн куралын тапшырыш керек баягы Америка Кошмо Штаттарынын аскерлерине. Ким ошо куралын тапшырып башка өлкөгө чыгып кетем десе, ага ээн эркин жол берилет деп айтылып жатат. Газага убактылуу түрдө өкмөт орноштурабыз дейт. Ал өкмөт ушул толугу менен техникалык өкмөт түзөт дейт, палестиналык, жана башкарат дейт Палестина менен. Албетте кээ бир Хамас куралчандарга амнистия берилет дейт. Аяка ким ошон тынчтыкта жашайын десе, ошого толугу менен кечирилет дейт. Ошо Газага Америка Кошмо Штаттарынын жана бир нече өлкөнүн тарабынан түзүлгөн кеңеш түзүлөт дейт, тынчтык кеңеши. Анын башында Трамп төрагалык кылат экен, жана анын орун басары Тони Блэр болот экен, мурунку Британиянын премьер-министри. Жана ушул палестиналык автономия толугу менен жокко чыгарылат, анын ордуна келечектеги мамлекет, ошо администрация курулат экен. Гуманитардык жардам күтүүсүздөн киргизилиш керек деп жатат. Бириккен Улуттар уюму, Кызыл Жарым ай жана башка нейтралдык уюмдар Рафах коридоруна кириш керек дейт. Инфраструктураны калыбына келтириш керек, суу,
электроэнергия камсыздоо жана ошо ооруканаларды калыбына келтирүү иш аракеттерин жасаш керек болот дейт. Жана реконструкция жана экономика башталат. Эл аралык план болот, эл аралык мамлекеттер жардам жыйнап Газаны кайра курат дейт. Аны эксперттер башкарат дейт. Атайын экономикалык зона курулат дейт. Аякта салыксыз зона болот. Жана ал жердеги жашап аткан элге күчкө салып көчүрүүгө тыюу салынат. Бирок эгерде кааласа чыгып кеткенге толук эркиндүү болот да, эркиндиги сакталат. Эл аралык гарантиялар коюлат. Бир нече өлкөнүн аскерлери ошол жерге коюлат. Көбүнчө араб өлкөлөрүнүкү. Жана ошол жерден тартипти сактоо үчүн атайын палестиналык полиция түзүлөт. Жана ал полиция каржыланат. Кошумча дагы аларга үйрөтүүлөр берилет. Өзгөчө полициялык курал таратылат дейт да. Аны узак ушундай тынчтыкка жеткиришибиз керек дейт. АКШ ошо бүт араб өлкөлөр менен ошо палестиналык администрацияны кийин ушундай палестиналык өкмөткө айлантат дейт, палестиналык мамлекетке айлантат дейт. Бирок ал планда дейт түзмө-түз палестиналык мамлекет эгемендүү айтылбай жатат дейт. Жана 11-ден 20-беренеге чейин, 21-беренеге чейин бул жерден гарантия болот. Ошол кошуна партнер өнөктөштөрдүкү, мисалы үчүн ошол эле Сауд Арабия, ОАЭники террор фри зона түзүлөт дейт. Бул деген террористтик теракт болбойт, террористтик кыймылдар болбогон зона болот дейт. Ошол жерден ким гана кандай бир аракет кылса, ал жок кылынат дейт. Калгандары тынч жашагандарга толук эркиндик берилет дейт да. Инвестиция көп киргизилет дейт ошол жерге. Хамаска башкарууга катышууга тыюу салынат дейт. Бүт Хамастын инфраструктурасы, аскердик базасы жок кылынат дейт. Жана алардын ошо мурунку аскерлери алардын куралдары сатылып алынат дейт. Жана аларга бизнес жасоого үйрөтүлөт дейт да. Израиль ага каршы чыгып атат. Израиль айтып атат, биз деген эгерде Мисир менен чегарадан аскерди чыгарсак, бизге чоң коркунуч түзүлөт дейт. Негедир Мисир акыркы күндөрү аябай көп аскерди ушул чегарада жыйнап салды. Мисир президенттери өзү айтып атат, жок, биз эч кандай Израилге кол салганатпайбыз дейт. Биз деген ошол качкындар эгерде жайылып кирсе, качкындарды кичине баягы токтотконго, аларга күч колдонгонго, ушундай мындай тартипке салганга ушундай жыйнап атабыз аскерди деп жатат. Хамас менен палестиналыктар каршы чыгып атат планга. Бизге эч кандай гарантия бербейт экенсиңер мамлекет түзгөнгө, биз ага макул эмеспиз дейт. Араб өлкөлөрү Сауд Арабия, Франция ишембөө жарыялап атат. Бул нерсең аткарылбайт эч качан дегендей болуп атат. Эл аралык уюмдар, Бишкек улуттар уюму жана Евробиримдик ушул жерден потенциал бар дейт ушул пландын. Бирок ушул планды мындай детальдап кычык-пычыгына чейин түзүп чыгыш керек дейт, эмесе иштебей калат деп айтып атышат. Анан Тони Блэр өткөл өкмөттү же өткөл заманды планын аткаруу үчүн иш жасап атат, айтылып жатат да. Бул деген негизи ошол Трамптын 20-жылкы айткан сөздөрү менен айкалышат. Эгерде Хамас макул болсо согуш тез бүтөт деп айтылып жатат. Бирок негизи бул жерден Хамас өзү толугу менен ролду жоготот, ушундай абал түзүлгөн атат да. Албетте бул Хамаска жакмак беле жакпайт окшойт да. Бул нерсе кичине чоң мындай күмөн санатып атат ошол Хамастын лидерлерин. Ошондой болуп жатат. Андан сырткары Израилде Нью-Йорк Таймстын маалыматы боюнча биздин Израилди колдогондон баш тарткыбыз келет дейт жаштары. Ушундай атайын сурамжылоо өткөзүлүшүптүр. Ал сурамжылоо боюнча 51% ошо жаш демократтар, 18-29 жашар балдар, кыздар, алар айтып атат, АКШ Израилди колдогондон баш тартыш керек. Палестина эгемендүү мамлекет болуш керек. Жана ошо демократтар бүгүнкү күнү эгерде буга чейин республиканисттер менен демократтар АКШда эки партиялык система билесиздер, консенсуста болсо, биртиктүү ынтымакта болсо, ошо Израиль боюнча Израилди колдош керек деген ой боюнча азыр болсо, бул нерсе өзгөрдү дейт. Жана демократтар бийликке келсе жакынкы арада, ошо 1-2 жылдын ичинде, эгерде кайра демократтардан кандидат утулса дейт АКШда, бул жерден Израилди колдоодон баш тартышы ыктымал АКШ дейт. Израиль үчүн бул деген өлүмгө тете. Анткени бүгүн Евробиримдикте мусулманчылык өлкөлөрүнүн кыймылдарына толуп, бүгүнкү күнү ошо Евробиримдикте каршы Израилге, АКШ дагы каршы да Израилге болуп атат акырындап. Албетте бул деген ишке ашабы ашпайбы белгисиз дагы эле, бирок азырынча ушундай сөздөр жүрүп жатат да. Кандай дейсиздер? Негизи ошондой план иштей алабы? Чын эле Трамп ушуну
ишке ашыра алабы жана ашырса канчалык ушул палестиналык элдин кызыкчылыгы менен шайкеш келет. Ушул боюнча пикириңерди комментарийлерден бөлүшүп койсоңуздар, урматтуу көрүүчүлөрүм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес bankeri barına başlardan murgar al. Çok artasın carıp yolunda iş geldik de senin kuralın al. Бизнес bankeri barına başlardan murgar al. Çok artasın carıp yolunda iş geldik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.